Pendelердин бирөөсү бир жакшылык ишти кылса дейт, бирөөгө жардам берсе, эли жери үчүн, дини үчүн, иман үчүн, жалпы адамзат үчүн бир жакшылык кылса, рифатин же даражасы көтөрүлсө, элдин оозунда ооз калынып, даражасы абырой артса, даражасы көтөрүлсө, көңүл буруңуз. Мунун мааниси эмне экен? Туугандар, бул өтө маанилүү сөз. Фабиллахи адракаху. Ла би нафсиги. Өзүнүн кыйындыгынан эмес, Аллах ага ошондой жакшылык берген үчүн ошондоп элдин оозуна алынып атат. Аллах ага жакшылык бергендик үчүн, жакшы ишке сыноо катары тапшырган үчүн ал ошондой абырой артып атат. Абырой Аллах гана арттырат, ал дагы сыноо экен да. Бирок эртең эле түшүп калыш бул мүмкүн да, адам баласы бул мүмкүн. Ааламдын баардыгы бул мүмкүн нерсе. Алымдар айтат, давамул хал минал мухал, дайым эле бир жагдайда абал улана бербейт. Кыйынчылык болот, анын артынан жеңилчилик болот, жеңилчилик кыйынчылыкты алып кетет. Бул сыноо. Жакшы менен да сынайт Алла Таала, жаман менен да сынайт. Кадырды түшүрүп бир сынайт экен, адам чөгүп кетпеш керек экен да. Шайтан жаман да ушул жердечи. Кадыр түшүп баратканда элдин баары сени жаман көрөт деп туруп, тиги адам жашоодон коштошкусу келип калат. Же бир чоң күнөө кылганда. Кадырды түшүрүп бир сынайт, Аллах Таала кадырды көтөрүп бир сынайт экен да, карасаңыз. Бул менин же калыстын же башкасы эмес, биз кемчиликтин күнөөкөр пендебиз. Алланын жашоо койгон акыйкаты ушундай. Демек пенде баласынын могу сөздөрдү кайра окуйн, өтө чоң мааниде. Пенде баласынын бир артыкчылыкка, бир же даражага жетүүсү, илешүүсү же аброюн артып, кадырлуу болуусу туугандар. Мен муну кайра окуйн, бул өтө зарыл маселе. Фабиллахи адракаху. Ла би нафсиги, пенде өзүнүн нафсы менен жеткен жок. Ага ошондой туюлуусу сезилиши мүмкүн, алданып. Аллахтын көмөк астында ошого жетип атат дейт. Аллахтын көмөк астында. Анткени далил эмне туугандар? Элдин астында кадыр баркы ээ болгондор, алар сырткы жагын гана көрөт да. Чыныгы ичин, чыныгы аялынан барып сурап, бу кандай десе айтып коет да ал. Айтып коет да. Адам иренжип калышы мүмкүн да. Эмне үчүн? Бул Аллах Тааланын саттар деген сыпаты да баягы Ибн Касир Димашқи рахимахулла пайгамбарлардын тарыхында айтат, алгачкы адам жаратылганда, жер бетинде түшүп жаратылып, жер бетинде өмүр сүрүп баштаганда, адамдар таза табият менен өмүр сүрүп, динге ылайык жашаганда, күнөө кылынган адам билинип калат эле дейт, сасык жыты менен. Раматылык Чубак устазыбыз да айтат го. Бай мен адептен чыкпай сүйлөйүнчү, мындай жыттоого мүмкүн болбогон нерсе менен билинип калат эле дейт. Анан адамдар күнөөнү кыла берип, кимиси эмне болгону билинбей калды дейт да. Эгер мурдуларды ачып, пардан ачып койсо, адам жиркенип кетиши мүмкүн да. Молдеке, тынч эле жүрүң демек да, мисалы да. Же башка бирөөгө мындай демек да, кадыр бартуу адамдаргачы. Ошон үчүн кадыр барыкка дагы жеткизип атканы биринчиден сыноо, Аллах Таалам көп нерсени жашырып атканда. Адам ошого алданып калбаш керек экен да, ушундаймын деп. Анткени эч бир нерсе жашыруун болбой турган кыямат кайым бар деген сөз да. Не деген маани караңызчы. Демек Имам Матуриди рахимахуллах тафсир акыйда. Айтпадык кечексе энциклопедия бул. Турган энциклопедия. Акыйдадан, шарияттан, сырткы дине менен, адеп ахлактан, тасауф, такыбачылык бүт тарапты ичине камтып алган китеп болуп атат да бул китеп.